Assalamu alaikum dostlarım. Бүгүн мен ушу жүрөгүмдө оту бар кыргызымдын патриот жигиттерине кайрылат элем. Ушу мамлекетибизде кандай акыбал болуп турганын баарыбыз баамдап, байкап көрүп турабыз. Баарыбыз сын пикир айтып атабыз. Тиги минтип салды, бул минтип салды. Бийлик иштебейт, парламент иштебейт деп. Бирок ошо парламенттин 30 жылдан бери келип иштеп жатканына ким күнөөлүүбүз? Мен ойлойм ушу кыргыздын жигиттери өзүбүз күнөөлүүбүз го деп. Анткени мынакей 30 жылдан бери ошолор берген акчаны алып алып, ошолордун камчысын уруп, шайлоо келгенде ал мурда кандай иштеген, эмне кылган, азыр кандай иш алып барып атат, ошонун баарын унутуп калып, ким акча берсе ошонун акчасын алып алып чуркап жүрөбүз. Карапайым элдин башын айлантканга жардам берип атабыз. Ошол 120 депутат чуркап келип алып, ар бир элдин эшигин кагып, акча берип, добуштарды 500 сом, 1000 сомдон сатып албайлы да. Ал эл кимди карап турат? Ошол айылда болобу, ошол райондо болобу, элге сөз өткөн, элге кадыр баркы бар, бир аз да болсо элдин арасында авторитети бар жигиттерибизди карап отурат. Бирок ал жигиттерибиз эмне кылып атат азыркы күндө? Бирөө 20 000 сом берип койсо, бирөө бир 30 000 сом берип койсо, ошолордун камчысын уруп, элибиздин добушун 500 сом, 1000 сомдон сатып бергенге жардам берип жүрөт. Кыргыздын жигиттери, кичине намысыбызга келели, ойлонолу. Эртеңки күндө мамлекетибиздин келечеги эмне болот? Ансыз деле 30 жылдан бери элибизди тоноп, талап, сатып бүтмөй болду го. Үзөңгү куш каркыра өзөңдөнгөн. Ош Жалал Абад, Баткендеги чектеш жерлерибиздин баары четке кетип атат го. Анын баары эмненин аркасынан келип атат? Ошо силер жанагы камчысын чаап чуркап берип аткан парламентте отурган биздин атка минер сөрөйлөрүбүздүн аркасы менен болуп атат го. Алар 30 жылдан бери ойлондубу? Шайлоонун астында келет дагы элибизди 500 сом, 1000 сомго сатып алып, же болбосо бир айылдын көчөсүнө лампочка коюп, же бир площадка салып берип коюп, элибизди алдап кетип атат. Ошолорду алданбай, чынында элим, жерим үчүн кызмат кылам, иштеп берем дегендерди шайлап алсак, ошол эле лампочка жасалып, ошол эле айылдын жолдору, ошол эле шаардын көчөлөрү оңолот эле го. Бирок биз ага баарыбыз кайылбыз. Келечекти ойлогон эч ким жок. Ошо күнүмдүк жашоосу менен, ошондо ошолордун берип койгон акчасын алып алып, чуркап кызмат кылып жүрөбүз. Уялбайлыбы? Анан 5 жыл бою наалып калат экенбиз. Иштебейле, тигинтпейле, минтпейле, элибиздин канын соруп бүттү деп. Бирок ошолордун келишине күнөөлүү мына биз өзүбүзбүз. Ички иштегичтер жана саткычтардын акчасын алып алып, ким болот бизге баары бир. Акча берсе болду. Ошо акчанын аркасынан кул болуп чуркап жүрөбүз. Кичине намыс арга келбейлиби? Ошо силердин алган акчаңардын аркасы менен карапайым эл алданып, добуштарын арзыбаган 500 сом, 1000 сомго сатып атат. Ошо силер алган акчанын аркасы менен канча деген жерлерибиз четке кетип атат. Ошо силер алган акчанын аркасы менен канча деген элдерибиз четке жумуш издеп, аргасыздан кетүүгө муктаж болуп атышат. Ошо силер алган акчанын аркасы менен канча деген завод, фабрикаларыбыз чет элдик жарандарга сатылып кетип атат. Ошо силер алган акчанын аркасы менен канча деген үй бүлөлөр бири-бири менен ажырашып, канча деген жаш балдарыбыз ата энеси туруп тирүүлөй жетим болуп калып атат. Ошолордун көрөр күнү, ичер суусу, ошолордун убалы кимде? Биздин азыр жаштарыбыз чыркыраган бойдон, жумушсуздун айынан чет жерге, чет элге, бөтөн элге тобокелге салып кетип атышат го. Ата энесин карган, бала бакырасын таштап коюп. А силер болсо
элибизди алдап, жанагы алдамчы биздин чоңдорубуздун сөзүн сүйлөп, ошол иштин болушуна түрткү болуп, жардам болуп берип атасыңар. Балким бүгүн силер тыңыраксыңар, балким бүгүн бу иш кылып атасыңар, бирок эртеңки күнү силердин да балдарыңар, бир туугандарыңар чоңоюп келатат го. Ар бир үйдүн Кыргызстанда ичинде бар. Бирөөнүн эжеси, бирөөнүн агасы, бирөөнүн иниси, бирөөнүн атасы чет жерде ырыскы издеп көрүнгөн мамлекетте, мындайча айтканда, жумушун кылып берип, ошолорго кызмат кылып жүрөт. Ушу үй бүлөмдү багайын, элимди багайын деп. Бирок ошолордун үмүтүн силер жок кылып атасыңар го. Элди алдап, жанагы алдамчыларга, 30 жылдан бери элди сатып келаткандарга кызмат кылып, элибизди туура эмес багытка үндөп, туура эмес туңгуюкка салып келатасыңар го. Токтотпойлу ушу шайлоонун астында ошолордун акчасын алып алып, элибизди алдаганга жардам бергенди. Карапайым элди өз жайына койбойсуңарбы? Өз тандоолорун өзү кылсын. Келечекке өзүлөрү салымын кошсун. Акча алгандан кийин баягы алдамчы, ичкич, жегич силер үчүн, мындайча айтканда, апапакай, таптаза эл баатыры болуп чыгып келип атпайбы? Ошо акчасы жок эле 5 жыл жашап келдиңер го. Келгиле, мында дагы ошо акчаны албай эле койгулачы. 5 жыл жөн эле жашап келдиңер го. Эми ошолордун берген жана зарплатасын алып, эмне байып кетем дейсиңерби? Жок. Кийинки элдин убалы ушу бизге тиет. Силер жооп бересиңер. Ошо алдамчыларга жардам берип, элди алдап, элдин добушун сатып алганыңарга. Эгер жигитмин деген намысыңар, арыңар калган болсо, анда мындай нерсени токтоткула. Өзүңөр шайласаңар шайлагыла, бирок өзүңөр менен кошо элибизди алдабагылачы. Арзыбаган акча үчүн биздин балдарыбыздын келечегин сатпагылачы. Азыркы күндө тышкы карызыбыз 5 миллиард, ички карызыбыз миллиарддан ашык сом. Ошол акчалардын баарын ким кутулат? Сен кутуласыңбы? Же мен кутуламбы? Же биздин жанагы 120 ичпиш жегичтерибиз кутулабы? Алар 5 жылдын ичинде келет дагы, ар бир добушту 1000 сом, 500 сомдон сатып алат дагы 5 жыл бүткөндөн кийин өзүлөрүнүн жакшы жашоосун уланта берет. А биз болсок карапайым эл, ошолордун мамлекетти батырып кеткен карызын төлөй албай, налогдон налог төлөп, ошо карызды кутулуп жүрө беребиз. Четке барып иштеп келебиз. Четтен барып ырыскыбызды алып келсек, аныбыз дагы туура эмес жолго кетип атат. Келечекти ойлойлу жигиттер. Намыстаналы, арданалы. Элибизди жанагы алдамчыларга, 30 жыл бою элибиздин канын ичип келген ичкич жегичтерге алдатпайлы, алдаганга жол бербейли. Эгер сен бүгүнкү күндө ошолордун акчасын алып алып, элибизди алдай турган болсоң, анда мамлекетибиздин келечеги туңгуюкта, жок эсе. Болор болбос акча үчүн намыс арыбызды сатпайлы. Токтотолу ушундай жаман ишти. Элибизди жайына коюп, келе жаткан шайлоодо өз добуштарын өзүлөрү берсин.